Рахмат. Жақында президент Қытайға барғанда жанағы 97 миллион доллар бойынша сөйлешіліп, ал региондордогу таза суга бөлүнөт делген акча эле. Азыр ошол кайсы стадияда ошол каражат? Азыр ошол процедураларды тактоо боюнча иш болуп атат. Процедураларын. Жана ирригацияга беребиз деген ошол маселе ошол боюнча эле. Бирок багыт ошол боюнча процедураларды бүтүрүп атабыз азыр. Анан Бактыгүл Жаныбековна, жакында прокуратурага жанагы бир топ миллиондогон каражаттар бөлүнбөдүбү, жана коррупция менен күрөштөн түшкөн акча депчи. Мен өткөндө премьер-министр келгенде дагы ошону айткам. Сиз эми ошондой нерсеге жол бербешиңиз керек деп ойлойм. Анткени прокуратурага жанагы жер үйлөр курулат, Жалал Абадта, Нарында деп атпайбы? Бизде сиз өзүңүз Айыл банкта иштегенсиз, жакшы билесиз. Буга чейин дагы ошол прокуратурага атайын эсептеп миллиондогон каражаттар которулуп келатат да. Мисалычы, бюджет тартыш болуп атканда ошондой нерсеге жол бериш керек деп ойлойм. Анткени сиз Айыл банкта иштеп тургансыз, мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердигин жакшы билесиз. Прокуратура кызматкерлери дагы, күч органдары, баардыгынын кызматкерлери ошо эл катары ошо Жалал Абадта иштесе, Жалал Абадтан үй алууга кезекке туруш керек. Нарында иштесе, Нарында, Бишкекте иштесе, Бишкекке эл катары мугалим, врач сыяктуу эле кезекке туруп үй жайды алыш керек деп ойлойм да. Аларга эч качан мындай ашыкча шарт түзүп бербешибиз керек. Ал баардыгынын эмгеги бирдей деп ойлойм. Анан мына мамлекеттик ипотекалык компания пайызы боюнча 3500 адам үйлүү болду. Ошого дагы каржылоо негедир токтоп турат. Жанагы немис өнүктүрүү фонду кыскасы Германия менен сүйлөшүүлөр болуп атыптыр, бирок эмнегедир каражат жок да азырчы. Көп адамдар документтерин тапшырган, күтүп атышат пайызы боюнча. Ошон үчүн ушул тармакка дагы көбүрөөк көңүл бурсаңыз жакшы болот эле. Биз сизди албетте колдоп беребиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Макул, сөзсүз түрдө көңүл бурам. Рахмат.